Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатарлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбактын варианты негизинде 5 томдуу кара сөздөрүндө Манас романын жазганмын. Мына бул романдар силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баары мен Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын алдындагы билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз Билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда китептерим окуу кыргыз адабияты боюнча мектептердин программасына Манас эпосун үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары кошулган. Андан кийин мен өзүмдүн китебимди өзүм орус тилине котордум толук ойдун. Анын биринчи томдорун өзбек жана түрк тилдерине которуп, китептеримдин баарын атайын сайт ачып, epos-manas.com'ду ошол сайтка сатка койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Китебимдин жогорку деңгээлде жазылганынын далили катары анын бүткүл дүйнөлүк 100 томдук түрк адабиятынын антологиясына кошулганын айтса болот. Мына бул китеп алдыңарда турат. Бул антология былтыр Өзбекстанда жарык көрүп, анын 88 томуна менин Манас романымдын 1 тому жарыяланган, басылып чыгарылган. Китепти өзбек тилинде белгилүү өзбек жазуучусу акыны Рахим Карим которгон. Мындан тышкары мен мына бир нече айдан бери орус жана кыргыз тилдеринде видео тасмаларды тартып, анда өзүмдүн романдарымдан үзүндүлөрдү окуп Манас жөнүндө айтып берип жатамын. Менин орус тилиндеги видео тасмаларым дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлерге кошулуп жатат. Мунун өзү эми биздин атактуу эпосубуз дастаныбыз менен дүйнө жүзүнүн ар бир жашоочусу өзүнүн эмне тилинде же өзү жакшы түшүнгөн тилде тааныша алат дегенди билдирет. Мына мен эпос боюнча кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүм романымды улантсам. Тынымсыз иштен чарчаган Каныкей калмактардын эмне деп сүйлөшүп, кайылдашып жатканына түшүнбөй, айран таң калып турганда кайнагаларды тосуу үчүн аябай жасанып алган Акылай 2 бие жетелеп калмактарга келди. Бул ким? Деп сурады Карабөктөн Субай. Манастын катыны Акылай, калмакча жооп берди Карабөк. Акылай кайсы элдин кызы? Тажиктин каны Шоруктун кызы. Әлігіңді көріп қалайын. Бұл дағы бөтен елден тұрбайбы? Көз қамандар Акылайды өздерінше жамандаша баштағанда, айылдың жогорку жагында дөбөдөн бир суурчу тикесинен туруп калды. Аны көргөндө үйүнүн келекесинен дем алып жаткан орто бойлуу, чымыр денелүү, сары жүздүү Агалдай ордунан секирип турду. Шыйкылдаган бул эмне? Таңдан сурады калмак туугандарын. Ой, борчук турбайбы? Аябай кубанып кеткен Агалдай жылаңайлак, жылаңбаш бойдон үйүнө алаңдап кирип, чытаган мылтыгын алып чыгып, чаркылдап турган суурду тарс тезере бир артып, томолотуп салып, дөбөгө чуркады. Катыны менен балдары буга аткандай сүйүнүп, мужурашканда атасы суурду көтөрүп, кайра үйүнө келди. Капырай, муну эмне кылат экен деп Каныкей карап турганда, Агалдай суурду орто бойлуу арык чырай аялына берди. Ме катын, бул асыл тамакты алып, жакшылап пиширгин деди калмак. Андай кылбаңыз, калмактарча кыйкырып жиберди Карабөк. Суурду жебеңиз. Эмне үчүн аны жебеш керек? Таң калды бел жакта турган узун бойлуу кара сакалчан Бекебай. Ислам дини боюнча суурду жегенге болбойт. Кызылланчы жооп берди Карабөк. Эгерде доңузду жесеңер, мындан да чоң балеге каласыңар. Арамдан жеди деп кыргыздар агайын экениңерге карабастан силерге зыян келтирип коюшу мүмкүн. Күтүүсүз жаңылыкка көз камандар аябай пушайман болуп, булдурашып калышты.
Bizi köktен uruptur. Kaygırdı жерге çiğit kırgan Bekebay. Borsuk kakayetinden jar jamağımızды kurutup göz kaman tuğanın dep kандай жерге bizdi alıp geldi. Münöstörü aябай жаман Kırgızstanga ualıbış жетsin. Burada aябай salkın, murdaq, en sonun jerde denizin janında yaşasak, kaydan жүрүп atan bizi ısıkka, borsuktu jebеген, ырышы жок elge жетелеп келди. Tağdırın narazı olana kalday, kara börtkö surma menen kaygılı. Sen aytçı, Kırgızlar көрөсүңдү жейби? Ооба, Kırgızlar kийиктин баарын жейт. Бул эл таптакыр акыл жок турбайбы? Каткыр торто болуп чапчак, кара тору бегалдай. Kırgızlar boşluğunu жебесе, майынан айрылса, akılы жок экен. Мындан таттуу тамак барбы? Жебесе, bulguruklar taş yesin деп сүйлөндү. Başına eski kara topuk kiyген, толмош келген чагалдай. Туура жылмайды Бегалдай. Biz Kırgızlarga көрсөтпөстөн борчуктардын баарын атып өзүбүз болобуз. Тууганын сөзүнө көз камандар чак-чак болуп каткырышканда жаш балдар жемдерин кан кылып, семиз, ичи тышынын баары май борчуктун бөлөгүн алып, терисин, кундунун терисине метер кармалашып, жабылышып, аябай кубанышты. Келиндер көкө теңир берди деп борчукту тазалашып, ашказанга салып пышыра башташканда Манастын жубайлары аябай таң калышты. Көз камандар андык арба курган эмеле турбайбы? Жийиркенди мурду башы тырыштырган канекей. Жаңы туугандарыбыз эмнени болсо да жеп, эч нерсени ылгабайт экен. Анын сөзүн коштоодо кускус келген акылай. Көз камандар Манастын айылына келе жатканда койлор ысыктан баса албай көчтөн артта калышты. Аларды Көкчөкөздүн арык шырай, чымыр денелүү, кара тору, чаман шуу аттуу баласы эки даңгы тити менен кайтарып, айылга жетейин деп калганда таш түбүнөн томтоңдоп, бир каштык кулакты солтоктоп качып чыкты. Иттер артынан кууп басып алышканда чаман шуу каш кулакты колундагы таш менен уркулап өлтүрдү. Буга кубанган бала даңгытын айланып, каш кулагын байланып, коюн айдап түйүлүп, Koş müyüz bu atkanda, kudumdap suyunup jolunu ulanıptı. Çaman şu söndürün oğlu Kökçöközdün balası. Kökçöközdün tuğulu şoklayası aябай kıyım mezgilge tuş geldi. Al oke Kırgızlar'da aydaganda Hüsön Alatıo'dan 8 aylık atakta turgan yumuşağa koş boylu ayalı menen bardı. 4 aydan keyin ayalı köz jarıp töröktön kaza oldu. Yumuşalar Kırgızlarga okşop markımdardın жерге көмбей өлүк тотко салып күйгүзүп же сүйлөтүп барып талаага таштап карга менен сагызган жооруларга талашышып же болбосо өлүктүн санынан кан чыгарып иттерине салышат. Эгерде жоору куштар өлүктөн эч нерсе калтырбай тарпсыз кылып жеп кетсе, калмактар үчүн бул чоң байрам. Менин тууганым мыкты, бейишке туура чыкты деп Yuşalıklar razı boluşat eken. Mından kabar var üçün ayalını söğüp otku salınmasından, cetalada kalıusundan korkup, anın ölgönünü hiç kimge bildirbey, tündösü жалгыз özü kör kazıp, janazasını okup, ayalını kömdü. Başpan akıla turgan Kırgız eli jok bolgonduktan, emne kılууsun bilbey, balasına tamak tapпай, аябай кыйналган жигит тилемчилик кылды. Kalmaktardын нейли, кайыркер болгондуктан, kolundan kelgen jardamын аябай ага тамак ашын беришти. О, Кудай, элимди көрсөт, Кыргыздын четин көрсөм, ошондон кийин кыямат кетип өлсөм, бул дүйнөдөн армансыз кетем деп жаны кыйналган, ачарчылыктан аябай арыктаган Үсөн Кудайга күн сайын жалынып жалбарды. Кыргыз маңгулдардын тилин өздөшүрө албай, тамактын жоктугунан баласы да тынбай ыйлап, 6,5 ай өтө кыйналды. Бул айбанга окшогон бурут экен дешип, анын жергиликтүү маңгулдар шылдыңдашып, жеп көрүп, ары сүрүп жатышты. Мунун өзүн бурут деп, кылар иши эң жаман. Эгерде колунан келсе, кыргыздар биздин баштарыбызды кесип, койлой кырып таштайт.
Ошондуктан мунун аты Үсен эмес, Көзкаман болсун. Көзкаман атка конгон, кээде ачка, кээде ток баласын көтөрүп, өлөөрүн санап жүргөн Үсөндүн түшүнө бир күнү айбаты катуу, заары күч, арстаныраң, сөзү түз келген манас келди. Мен эч кимден коркпоймун, аба. Минтип кей бербегин, алжыбагын, өлөм деп ойлобогун. Биз баарыбыз чогулабыз. Менин атам Жакып, сенин бир тууганың болот. Эч кайгырбастан, жакшылыктан үмүтүңдү үзбөгүн. Сен көп балалуу болосуң. Балдарың жамандык кылып, өз башын өзү жейт деп түшүндү айтты манасы. Көзкаман ойгонуп кетсе, бул түш экен. Жакшылыктан үмүтүн үзбөгөн Үсен доң элинде эч кандай тамак таба турган айла калбагандыктан моңголдарга барып 9 ай малайлык кылып арпа менен буудайды айдашты. Үсен 6 кап буудай айдаса, ал аябай арбын болуп 600 батман буудай түшүн берди. Буга кубанган жигит буудайды көмүп салып, баласын көтөрүп, 11 күндөн кийин Жушага кайтып келди. Доң элиндеги 30 000 түтүндүн жаңжоңу Чимкирикбай эртеси күнү Үсөндү үйүнө чакыртып алды. Ой борот, бир жылдан бери көрүнбөй, кайда кеттиң? Эмне кылып жүрдүң? Сурады узун бойлуу, сары жүздүү, ээктери салаңдаган жаңжоң. Көзкаман жооп бергенче, анын коюндагы баласы бакырып ыйлады. Балага тамак бер, деп ошондо жаңжоң кызматкерине буйрук берди. Кара тору, кара каш, арык чырай кызматчы ашканага барып, мегежин тилин бергенде, бечара бала аны сугунуп жей баштады. Кара чапанчан узак жолдон чарчап келип, уйкусу жакшы канбаган Үсен теңселип, белине түйүп алган 6 такча буудайын чайнап, баласына берейин дегенде, Чимкирик аны токтотtu. Сен эмне, муну балага бересиңби? деп сурады жаңжоң. Ооба, буудайды мага берчи. Макул болгон Көзкаман Чимкирикке буудайды сунду. Сен мынча арбын буудайды кайдан алдың? Таң калды Чимкирик. Баатыр калкымдан алооке кууп жиберип, бул жерге келгенден кийин катыным эркек тууду деп Үсен доңдон жүрүп жай таппай моңголго барып буудайды кушар айдаганын айтып берди. Сен аябай менеткечке турбайсыңбы? Мактады кыргызды Чимкирик. Турмуш тиричиликти өткөрүү үчүн ар кандай ишке барганга туура келди. Менден сага кандай жардам керек? Баатыр, сен буудайыңды ушул жерге алып келгенге жардам бер. Макул. Чимкирик байлардан көйлөк таптырып, баарын тамам чакырып, 300 төө, 100 өгүз алдырып, 200 кишини кошо чыгарды. Силер Көзкаман менен барып, анын буудайын алып келгиле, деп буйрук берди аларга Чимкирик. Жуша эле капты билбегендиктен анын ордуна мешкер деп аталган туюк сойгон терини колдонушат экен. Мешкерди камдап алган жушалар жолго чыгып, жети конуп барышып, Көзкамандын буудайын жерден ачып алышып, кайрадан өз жерине кайтып келишти. Ким буудайды алгысы келсе, малын алмаштырсын. Эли журтуна дагы буйрук берди Чимкирик. Жушалыктар койлорун, улактарын буудайга алмаштырышып, натыйжада Үсен доң элинде бууралып, мал жыйылдага куралып. Заматта байып кеткен кыргызга Чимкирик мындай кеңеш берди. Сен буруп тим жүрбөстөн катын алып, бир башыңды эки кылгын. Өзүң жалгыз мынтип жүргөнүң болбойт. Балаң да кыйналат. Өзүмдүн да айылыңерден катын алсам деген оюм бар. Мойнуна алды Көзкаман. Андай болсо, каалаган кызыңды тандагын. Сага жардам берип, жуучулукка өзүм түшөм. Сен жактырып жүргөн кызың барбы? Ооба, Бенчиман деген аялдын Субай аттуу кызын көптөн бери жактырып жүрөм. Ошону мага алып берсең. Макул. Аябай жасанган, жанына жоокөрлөрдү эшитип алган Чимкирик жуучулукка барганда Бенчиман макул болуп, Көзкаман калынга малынын жарымын берип, капыя кызын алды. Катын алып, үй тигип, казан асып чыккан Үсен да үй бүлөлүү адам болуп калды.
Кыргыз 24 жашка, чоң уулу 2 жашка толгондо 2 какай, 5 коюн, бүкүлдөн 3 союп, элине чоң той берип, баласын элдин алдына жетелеп чыкты. Калайык журт кайрылды чогулгондорго жаңы кызыл чапанчан, бутуна кара өтүк кийген Үсөн. Балама жакшы ат коюп бергиле. Элдин акылмандар кеңешип, балага Көкчөр деп ат коюшту. Булардын аттары аябай жаман турбайбы? Иренжиди ичинен Үсөн. Мунун чөрүн жоюп салып, эч болбосо түрк тилине туура келе тургандай кылып, Көкчөкөз коюп алайын. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңыз.